Уулуңуз биринчи жолу АКШга тапшырам дегенде эстейсизби? Ошондо кандай реакция болду эле? Билебиз, албетте уулубуз айткан 2024-жылдан бери ушу Америкага окка өтсөмбү деген тилеги бар болчу. Эми ошол тилеги орун алып, мына Кудайым буйруп өттү окууга. Эми сүйүнүчүбүз аябай чексиз болуп атат атасы экөөбүздүн. Уулуңуздун алгачкы ийгиликтерин эстейсизби? Мисалы биринчи жолу чакыруубатын алганда кандай сезимдер болду эле? 2024-жылы 31 декабрда визага кирмек, бирок тилекке каршы отказ алып чыкты. Анда ийил алып чыккан. Биз айылдабыз да, айылда турганда бизге чалып айтып калды. Ийил алып, эми мына Кудайдын буйругу экен, мына алды, эми визаны алып, анда деле балам ыйлады. Мен деле түшүнбөй, эмне ыйлап атасың деген сөздү айттым. Чын биринчи өтүптүр да көсө сүйүнгөнүнө неметип ыйлап атыптыр. Биз менен иштегенде эң жаккан жериңиз кайсыл болду? Эми окуу жайдын жаккан жери андап береткен бул окуу деп өзлөрү окуучулар издебейт турбайбы. Мугалимдер жардам берет экен. Булга, бияка деп айтып турган жери жакшы экен. Уулуңуз визаны алганда кандай сезимде болдуңуз? Биз деле ойдо жок жерден эле чалып калды да ушинтип өттүм деп айтканда биз отуруп эле калдык, чексиз сүйүнүп, ыйлаганга чейин бардым да мен. Балдарын чет өлкөгө тапшырып жаткан ата-энелерге кандай кеңеш бере аласыз? Эми эмне демекпиз? Ушу балдарыбыз чет жакка чыксакпы деген тилектери болот экен. Ошон үчүн ар бир ата-энеге айтат элем, коркпостон балдарды окута бериш керек экен. Мына биз деле ушул Элит академияда Илгиз окуп атты. Ошолго чоң рахмат айтабыз. Иштерине мындан ары ийгилик болсун. Далай көптөгөн балдарга ушундай визаларды алып бере берсин.